Жігіттер, мынаки Mercedes Benz чыгып атат 124. Баасы тугандар 100 000 сом дейт. 100 000 сом. Анан сода кичине может жүрүп берет. А так окончательно деп атат да. Ал уже өзүңөргө жараша 89-жылкы тугандар 2-3 объемдо по косметики. Анан бул бетинде бир крылосун көрсөтүп беребиз тугандар. Мынаки гидрач менен 4 ступка болуп калат бул. Гидрач четко иштейт экен, жаңы өзүм айдап көрдүм. Чехолдор кийилген. Стеклоподъемниктери ручной бунуку. Ачылбай атабы, кел биянан көрсөтүп бер. Ички салону таза эле экен жигиттер, баягы химчистка кереги жок буга. Анан вложение мо кузовной мо крылосу бар экен. Крылосу бар. 100 000 сом. 100 000 сом гидрокомпенсаторлары тугандар чыкылып атат да азырчы. Гидрокомпенсаторлар чык деп үн чыгып атат действительно. Бирок мотор түтөбөйт экен. Моторду Кудай бергенден алып келип тактыңар да. Жакында эле тактыңар да. 10 күндөн өттү дейт, привозной базылган дейт, бирок привозной эм бурунку кишилер айтор моторун айдап жүргөндөр муш карабай койгонбу, бирок азыркы учурда гидрокомпенсаторлорун кылып койсо болот. Болду, азыркы учурда вложениеси ошол экен. Ходовой орто состояние 100 000 сом эми жигиттер, 100 000 сом өлөт да. Кичине гидрокомпенсатор канча сом негизи кетет экен ошонусу? Бияк сурабай алып тур да бу экөөбүз. А так моторист билген браттар болсо алып кете бериңиз, 100 000 жакшы вариант.